Мөр басып берүү үчүн бир кишиден $900 алган чек арачы кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Кыргызстанды транзиттик өлкө катары пайдаланып өтүүнү көздөгөн чет элдик жарандарды мыйзамсыз каттоого алган чек арачыны кармап, кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Иликтөө маалында мамлекеттик чек ара кызматынын Манас аэропорту өткөрүү пунктунун кызматкери ирандык 6 жаранды сырткы миграция бирдиктүү системасына мыйзамсыз каттоого алып, паспорттарына Кыргызстанга кирди делген мөр басып бергени үчүн белгилүү болду деп айтылат билдирүүдө. Териштирүү маалында белгилүү болгондой, сөз болуп жаткан 6 ирандык Кыргызстандын аймагына таптакыр кирген эмес. Чек арачы алардын ар бири үчүн $900 пара алганы айтылды. Ирандыктарды Кыргызстан аркылуу бирок башка жолдор менен алып өтүү көздөлгөн. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-чы кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, 329-чу кызматтык жасалмалуулук жана 325-чи беренелери пара алуу менен кылмыш иши козголду. Маалымат булагы Спутник KG. 1992-жылы 30 ноябрда Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Лейлек районунун Акыркы айылына төрөлгөн 2009-жылы 20-мартта эртең менен саат божомол саат 10-дордо аэропортто иштеген милиция кызматкери WhatsApp аркылуу чалып, мага 6 паспорт Иран жарандары Казакстан Республикасынын миграционный эмес бүтүп калганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын бузуп кирүүсүн айтып, жардам берүүнү суранды. Үй бүлөнүн шартына байланыштуу акча каражат байланыштуу телефон WhatsApp аркылуу чалып, макулдугун берген. 6 ирандык паспортун алып текшергенде Кыргыз Республикасынын кирүү штампы жок болуп чыкканынан мен паспорттарды мыйзамсыз эле СОМ базасына адамдар жок эле паспортто өзүмдү киргизип алып барып бүткөндөн штамп басып, ушул Иран жарандары кайра келди мага, мен аларды эч кандай тоскоолдуксуз СОМ базасы менен өткөзүп $900 алып жумуштун аяктагыча иштеп эртеси күнү үйгө кеткем.